Ош шаарында жакында оңдоп түзөөдөн өткөн 2 көчө пайдаланууга берилет. Муниципалитеттен билдиришкендей, Ош көчөсүнүн, Райымбеков көчөсүнүн, Баба Раимов көчөсүнө чейинки бөлүгүн кеңейтүү иштери аяктоо алдында турат. Бул жердеги ирригациялык тутумдар толук алмаштырылып, тротуары жасалды. Учурда асфальт төшөө иштери жүрүүдө. Ал эми номер 177 көчөгө жаңыдан асфальт төшөлүп бүттү. Учурда долбоорго ылайык электр мамычаларын орнотуу, тротуарларды куруу, ирригациялык лотокторду орнотуу иштери жүрүп жатат. Кыргыз паспорту дүйнөлүк рейтингде көрсөткүчүн жакшыртып, 10 баскычка көтөрүлдү. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев маалымат жыйынында билдирди. Ал белгилегендей, учурда ата мекендик паспорт дүйнө паспортторунун интерактивдик рейтингинде 67 орунга жайгашты. Нарын облусундагы жарылып кетүү кооптулугу бар бийик тоо көлдөрүнө байкоо жана изилдөө жүргүзүлдү. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен маалымдашкандай, Жумгал районундагы Ак көл көлү, Кочкор районундагы Көл Үкөк, Көлтөр, Жогорку Көл Үкөк, Шамшы, Бузулган суу, Кара кум көлдөрүнө топтолуп жаткан суунун көлөмү жана табигый тосмолордун өзгөрүүсүнө байкоо жүргүзүлдү. Ага ылайык учурда көлдөрдөгү суунун көлөмү туруктуу жана табигый тосмосунан жырылып кетүү коркунучу жок. Кыргызстанда кылымдардын үнү республикалык комузчулардын кароосуна өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин искусствону өнүктүрүү башкармалыгынын баш кадиси Акжол Доронбек уулу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында кароо сынак 20 августтан 7 сентябрга чейин созулат. Аталган кароо сынак Кара Кыргыз автономиялуу областынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына жана комузчу Самара Токтокунованын 80 жылдык мааракесине карата уюштурулууда. Жалпысынан сынак 2 баскыч менен өтөт. Биринчи этабы аймактарда уюштурулуп, анда жаш курактарына жараша ар бир облустан 2 катышуучу тандалып алынат. 14 жаштан 25 жашка чейинки таланттар биринчи категорияга, экинчисине 25 жаштан 45 жашка чейинки комузчулар кирет. Сынакка катыша турган комузчулар Карамолдо Орозов, Токтогул Сатылганов, Атай Огунбаев, Ниязалы Борош уулу, Асанбек Кыдыр Назаров сыяктуу мыкты комузчу күүчүлөрдүн чыгармаларын черте алышы керек, деди ал. Ал эми кароо сынактын экинчи баскычы 6-7 сентябрь күндөрү Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтөт. Анда финалга чыккан комузчулардын арасынан жеңүүчүлөр аныкталып, сынак гала концерт менен жыйынтыкталат. Сынактын байге фонду 1 миллион сомду түзөт. Иш-чара Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Мурат Арт коомдук фонду менен биргеликте уюштурулуп жатат. Уюштуруучулар белгилешкендей, кылымдардын үнү республикалык комузчулардын кароо сынагы элит ичиндеги элдик таланттарды аныктоого багытталган. Бүгүн Париждеги Олимпиада оюндарында кыргызстандык 4 балбан килем үстүнө чыгат. Акжол Махмудов менен Үзүр Жусупбеков грек-рим күрөшү боюнча турнирде беттештерин башташат. Балбандардын күрөшү Бишкек убактысы боюнча саат 15:00-дө, жарым финалдык кармаштар 22:15-те болмокчу. Жарым финалдык беттештерден кийин медаль үчүн мелдештер орун алат. Килемге биринчи Жоламан Шаршамбеков чыгат. Ал коло медаль үчүн 60 кг салмак ченинде күч сынашмакчы. Анын атаандашы азырынча белгилүү боло элек. Кевин Юран, Де Армас Родригес, Мехти Мохсен Эржат беттешинде жеңип чыккан спортчу кез келет. Алтын байге үчүн күрөшкө эркин күрөш боюнча кыз келиндер арасында 68 кг салмак категориясында Мерим Жуманазарова килемге чыгат. Ал америкалык спортчу Амит Эллер менен таймашат. Ош шаарында алгачкы жолу уюштурулган марафон шаардын аянтында өттү. Массалык чуркоого 1000ге жакын адам катталып, аянтка чогулгандардын саны 2000ге жетти. Бул марафонго ар кандай тармактагы компаниялардын жамааты Өзбекстан, Казакстан, Кытай, Бишкек, Нарын жана өлкөнүн башка аймактарынан келип чуркагандар да арбын болду. Жакшы уюштурабыз деген терең ишеничтемин. Дагы бир жолу бардыгыңыздарга рахмат, ийгилик болсун. Катышуучулардын жана демөөрчүлөрдүн айтымында алдыда мамлекеттик деңгээлдеги спорттук мелдештер өтөт. Ош мамлекеттик университетинин ректору бул массалык чуркоону калк арасында жайылтууга, шаар тургундарын спорт менен машууга үндөө өттү. Буюрса бул биздин ошол жаңы демилге биринчи жолу болуп атат. Будан кийин ошол жыл сайын ошол демилгени улантып, жалпы биздин эл журттун кесиптештерибиздин
ден соолугун кам көрүү максатында анан ошондой бир жакшы инициативаларды көбөйтүү максатында уюштурулуп жатат. Жарыштын жүрүшүнө катышуучулар жаш категориялары жана аралыктары боюнча бөлүндү. Тактап айтканда 45-тен 54 жашка жана 55 жаштан жогорку категориядагылар 30 чакырымга чуркашты. 5 километрге 14 жаштан жогорку жана 35 жаштан өйдө болуп 2 категорияга бөлүндү. Ал эми 10 километрге 16 жаштан жогорку калуучулар жана кесипкөй спортчулар катышты. Арасында жашы жете элек катышуучулар да чуркады. Мен атым Аруке, мен 10 жаштамын, 5 километр жүгүргөм, марафонда жүгүргөн жагат, анткени ден соолукка пайдалуу. Чыркоонун жүрүшүндө ыктыярчылар марафонго сууларды таркатып жатышты. Ал эми маарага жеткен катышуучулардын ар бирине ыктыярчылар медалдарды тагышты. Ош бунун окутуучусу Алыккан Жакшыкбекова. Жыйынтыгында биринчилерден болуп келгендерге дипломдор жана акчалай сыйлыктар берилди. Марафондо активдүүлүгүн көрсөткөн жөөгүлүктөргө ыраазычылык баракчалар жана демөөрчүлөрдүн атынан кызыктыруучу белектер берилди. РСК банк менен Ош мамлекеттик университети бул партнер болуп эсептелет. Биз Ош мамлекеттик университети менен тыгыз иштешип келебиз, ар тараптуу. РСК банктагы мамлекеттик болгондуктан эң тыгыз иштеп келебиз. Таң эртеден баштап марафон аяктаганга чейин бийчилердин жана белгилүү аткаруучулардын катышуусунда атайын шоу программа уюштурулду. Гүлжан Ажиматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары. Ушул жылдын апрель айында үй бүлөлүк зомбулуктун үрөй учурган окуясы катталган. Бишкектин четиндеги Кут жаңы конушунда жашаган келин 4 апрелге караган түнү күйөөсүнүн колунан каза тапкан. Туугандарынын айтымында ал ага 27 жолу бычак сайган. Рахиманын жашы жетелек 3 баласы жетим калды. Коомдук ишмер Асол Молдахматованын демилгеси менен жардам акциясы уюштурулуп, акчалай каражат топтолуп, бүгүнкү күндө маркумдун балдары апасы жашап жаткан үйдүн курулушу аягына чыгып, жылуулатылып, бардык шарттар түзүлүүдө. Произошла трагедия в этой семье. Бул үй бүлө башынан өткөргөн окуя чоң трагедия. 34 жаштагы Рахима өмүрү менен кош айтышты. Кыргызстанда кайгылуу окуялардын басымдуу бөлүгү айымдар менен байланыштуу. Бул өтө тынчсыздандырат. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай аялдар кордолуп, өлтүрүлүп, зордукталып жатат. Бул нерселерди токтотуу керек. Мыйзам долбоорлорун карап чыгып, катаал жазаларды киргизүү керек. Кылмышкерлер өзүн жазасыз калаарын сезбеши керек. Рахима өзгөчү менен курган үйдү толук бүткөрүп үлгүрбөптүр. Маркумдун апасы бул үйгө кышында жашоо мүмкүн эмес экендигин айтып кайрылганда, биз дароо коомчулук менен бирге жардам берүүнү чечтик. Бардык кайдыгер эмес жарандарга ыраазычылык билдирем. Кайдыгер эмес замандаштарыбыз акчалай курулуш материалдары, үй тиричилик техникалары менен жардам беришти. Үй толугу менен жылууланды. Баарына терең ыраазычылык билдирем. Бирок жардам акциясы ушуну менен токтоп калбайт. Экинчи этапта короосунун балын тосуп, дарбаза орнотуп беришибиз керек. Бизге жардам берген ар бир жаранга рахматымды айтам. Учурда кызымдын артында калган балдарымды аман эсен чоңойтуп алсам деген тилек менен эле жашап жатам, дейт маркум Рахиманын апасы. 4-нде каза болгон кызым Рахиманын үйү ушу сырты ишип албаган боюнча калган. 3 баласы калды. Азыркы күндө андан кийинки кызым экөөбүз карап атабыз. Асыл Молдахматованын жана коомчулуктун жардамы менен үйдүн сыртын жылуулап кечээ күнү бүтүштү. Кызым 34 жашта болчу. 9 майда 34гө толду. Балдардын асты улуусу 12де, экинчиси 10до. Кызы 3,5 жашта калды. Ушу азыр мен менен чогуу жашап атышат. Соту мына 7-синде болгон жатат. Анан эми өмүр бою эркинен ажыралсын деп эле биз эмне кылып атабыз, анан азырынча эми белгисиз. Бул үйдүн ичиндеги бүтө элек айрым жумуштарды бүткөрүүнү пландап жатабыз. Алдыда сантехника жаатындагы көйгөйлөрдү чечип беребиз деп билдирди Нурсултан Арыпов. Ошо Асол Молдахматова Абдыкалыевна бизге кайрылды эле. Ушундай жакшы акция кылып атабыз, благотворительность деп. Биз да Асол Абдыкалыева менен көптөн бери таанышпыз. Жардамга келдик. Биз да максимальный скидка менен балдардын акчасын төлөш керек, неги строительдердин. Анан биз да эң төмөнкү баа менен жасап бердик.
жакшы качественный кылдык. Материалдарды да спонсорлордон келген, жакшы материалдар келди. Биз дагы жумушту эң жогорку сапатта кылып бердик. Жайында ысык болот эмеспи? Бул Бишкекте ошого жайында салкын болот ичи, эми кышкысын жылуу болот. Зарима Жейналиева, Гүлчоро Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Эч жамандык көрбө. Амин.